Канча адам ала качууга каршы жана канчасы макул экендиги боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Сиз болсо каналга катталып коюңуз жана бул видеону WhatsApp группаларыңызга жөнөтүңүз. Каршымын. Ала качса отурасызбы? Жок. Туура эмес, туура эмес. Туура эмес. Сиз да туура эмес деп ойлойсузбу? Келиңиз, оюңузду айтып койбойсузбу? Эмнеге туура эмес? Эми туура эмес да, бул уже как жапайчылык сыяктуу да. Кандай, туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Сиз да ала качып кетсе отурат белеңиз? Жок. Сизчи, сиздин көз карашыңыз? Вообще туура эмес бул. Эмне себептен туура эмес? Илгеркилер ошентип үйлөнүшкөн, бирок азыркы заманда андай туура келбейт. Демек бул эскиден калган салт, э? Ооба. Сиз да ала качса отурасызбы? Жок, отурбайм. Ала качкан эмес белесиз, случайно? Ала качкан эмес. Кудай сактасын. Мейлиңиздер. Азыркы заманда айта албайм. Ар кандай. Мен сүйлөшүп эле чыкам. Ала качкан эмеспи? Жок, жок. Рахмат. Туура эмес. Сиз да ала качты беле? Негизи мурун болгон андай нерсе. Бир жолу ала качып кеткендесиз, э? Ооба. Анан отурбай койдуңузбу? Ооба. Тааныччу эмессиз, тааныччу эмессиз? Жок, тааныччу эмес. Мен ала качууга көз карашым тескери негизи эле. Эми ар ким ар кандай божомолдойт, бирокчу айрымдар айтат, ала качууну жоюп салгандан кийин кыздар отуруп калды дейт. Айрымдар айтат, ала качуудан көп кыздардын турмушу бузулду дейт. Эми бир жактап айта албайм да. Негизи мен өзүмдүн көз карашым боюнча ала качууга көз карашым тескери. Сырттан таанып жүрүп ала качканда, э? Жок, ал сырттан деле тааныган эмес негизи. Через бирөөлөр аркылуу да. Эки мороженое кимге? Эки балама. Эки уулуңузга. Сиз ала качкандан кийин да турмушка чыктыңызбы уже? Ооба. Мен өзүм эле отурган эмесмин, өзүм эле жактырып, сүйлөшүп жүрүп турмушка чыккам. Ала качпай эле чыктыңыз? Ооба. Сүйлөшүп жүрүп. Ала качууну кантип токтотсок болот деп ойлойсуз? Жазаны күчөтүш керекпи же? Жок, ал жазага деле карабайт. Жок, тарбияга деле кирбейт. Бул менталитет сиңип калган биздин менталитеткечи. Када салт дейт, үрп адат дейт. Аны бир жактуу бир сөз менен айта албайм да. 4 мороженое аласыз го дейм, э? Жок, үчөө эле. Аштас үйдө окшойт да? Кеп? Ооба. Туура эмеспи? Кандай деп ойлойсуз ала качуу? Туура эмес го дейм. Туура эмес деп ойлойсуз, эмнеге? Эми заман мурдагыдай эмес да, жакшы эле. Сиз өзүңүз кандай турмушка чыктыңыз эле? Жок, кечиресиңер болду. Аны айта албайм деп коесузбу? Мен Каршысызбы? Рахмат. Мне кажется, неправильно это. Неправильно, да? Сиз ала качып үйлөндүңүзбү эле же мындай элеби? Мындай эле муну. Ала качкан эмессиз, э? Ала качкан эмесмин. Туура эле го дейм, себеби мен өзүм да ала качып келгем, но эки балам бар. Азыр бүгүнкү күндө кандай бактылуу эле, жакшы эле жашап атасыздар? Эми жакшы эле го. Демек сиз ала качуудан бак тапкан турбайсызбы, э? Мындай го. Ошондо ата энеңиз менен сүйлөшүп туруп ала качтыбы же айтпай туруп ала качты? Сүйлөшүп туруп. Сүйлөшүп туруп ала качты. Анда эки тарап биригишип алып туруп анан ала качкан турбайбы? Демек ала качуу жакшы эле. Эми мындай билбей туруп ала качкан туура эмес. Ал туура эмес, э? Кыздар билбей туруп. Биздин мамлекетте могу акыркы эки чоң учур болуп кетпедиби? Жаман окуя болуп кетти, билесиз да? Ушул боюнча кандай деп ойлойсуз? Ушул ала качуудан келип чыктыбы же жөн гана мындай адамдык сапаттан, адамдык касиети начар? Адам өзү жапайы болгондуктан. Сиз да ала качса отурат белеңиз? Жок. Ала качуу туура эмес деп ойлойсуз, э? Ооба. Бул деген преступление. Туура эмеспи? Туура эмес. Азыр эми канчанчы кылым? Мына өттүк да. Сүйлөшүп алыш керек да. Албетте туура эмес. Сиз да ала качты беле? Жок. Сүйлөшүп үйлөнгөнсүздөр, э? Ооба. Ала качууну кантип токтотсо болот деп ойлойсуз? Ала качуу бул тарбиядан өйдө. Туура эмес деп ойлойм мен. Туура эмес деп ойлойсуз. Сиз өзүңүз кандай үйлөндүңүз эле? Ачык эле үйлөнгөн баары колдон сүйлөшүп. Ала качуу деген Кыргызда салт жок да, мындайчы. Ошо ала качуу деген илгери болгон баягы ата энеси макул болбогучу, кыз макул. Ага мен каршы эмесмин, кыз өзү макул болсо. Ата энелер кээ бирде макул болот, кыздыкы же баланыкы. Ошондо баягы туура го деп ойлойм. Мындай көрүп алып мен муну алам деп ала качып кеткенге мен каршымын да. Ала качканга болбойт го дейм, ал урдаганга да кирет го дейм, да. Менин оюм боюнча. Канча жаштасың? 16. 16 да.
Үйлөнгөндө кандай үйлөнөсүң? Ала качасыңбы? Жок байке, сүйүп үйлөнүш керек да. Бизде ала Ала качуулар көп. качууга мен көз карашым тескери. Кыз бала деген бирөөнүн бүлөсү, өзүнүн каалаган, сүйгөн жигитине турмушка чыксын. Ала качууга мен каршымын. Менин оюм ошондой. Ала качуу бул кыргыздын илгертеден келаткан салты дегенге кандай карайсыз? Ушундай беле же андай эмеспи? Илгертеден салт эмес бул. Салт эмес. Мен каршымын ала качууга. Ала качууну кантип токтотсок болот деп ойлойсузбу? Ала качууну эгерде ала качса, ала качкан балдарды соттош керек. Өзүнүн жазасын алсын. Бирөөнүн жакшынакай чоңойткон кызын ала качканга эч кандай укугу жок. Бирөөнүн кызын алып келип анан ошону мажбурлап үйлөнүп алгандан кийин турмуш бактылуу болуп кетеби нары жагы же? Мажбурлап алып качып жашаганга көзүм жетпейт. Сүйүү бул эки жактан тең болуш керек. Кыз баланын да сүйүүсү бар да. Ал кыз баланын сүйүүсүн төйлөгөндүк болот. Эгер бала жактырып эле ала качкан болсо болбойт. Жашоо болбойт. Сизди ала качты беле? Мен жолдошум экөөбүз көп жыл сүйлөшүп жүргөндөн башташканбыз. 3 эркек балам бар, неберелерим бар. Жакшы жашап жатабыз. Рахмат. Ала качуу негизи билбейм, менин оюмча 50/50 да. Не болсо да ата бабалардан калган салт. Бирок азыр 21-кылым мындай бир аз коом алмашты дегендей, заман алмашты дегендей мен айта албайм. Себеби менин атам деле, энелерим деле, чоң ата бабам деле ошентип эле келген. Ала качып Бирок мен баш кошкондо ала качпайм. Түз эле алдына барып, ата энеси менен сүйлөшүп анан негизи каршымын, бирок андай кээ бирлер туура эмес түшүнөт ала качууну. Анан малдай кылып эле отургузуп салып кетет. Аларга мен каршымын. Сиздин туугандарыңыздын, жакындарыңыздын арасында ала качып үйлөнгөндөр барбы? Болгон эми андай. Сүйлөшүү мененби же мындай таза ала качканбы? Болгон таза ала качууда, сүйлөшүп ала качууда болгон ата энелери менен сүйлөшүп коюп. Ошолордун бүгүнкү күндө тагдыры кандай? Жакшы эле уланып атабы? Эми жашап атышат. Кээ бири 1-2 жыл айын ажырашып кеткендер да болгон, туугандардын арасында болгон андай. Силер каршысыңарбы? Неге? Ала качууга. Конечно. Каршыбыз эми. Эмнеге каршысыңар? Эмне себептен? Бойт Эми мурда салт боюнча болуш керек эми. Мурда эми салтта ооба дешчү да. Азыр эми заман алмашты. Азыр болбойт го закон боюнчачы. Жок, негизи эле адамды, мисалы, мен эле сени буту колуңду толгоп барып машинага салып бир жака алып кетип атсам, мисалы, ушуну кандай көрөт элем? Жаман да. Болбой калат го. Кандай деп ойлойсуз ала качуу? Албетте туура эмес. Туура эмес деп ойлойсуз, эмне себептен? Себеби бул салтта да жок. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө ала качып үйлөнгөндөр барбы? Болгон, болгон. Алар бүгүнкү күндө кандай жашап атышат? Жашабайт. Жашабайт, ажырашып кеткен, Ошондон кошулбайм. Ошо салтта бар дешет, бирок ал жерде ата энелер сүйлөшүп, ата энелердин макулдугу менен, бирок мындай тарыхка кайрылса андай болгон эмес дешет, бирок кийинчерээк ошол мындай материалдык жактан кыйынчылык болгон себептен, бирок ата энелердин макулдугу менен ала качуу түрүндө кылган ошол нерсе кийин башкача болуп өзгөрүп кеткен да, ошондой түшүнөм да мен. Биздин сурамжылоого баш аягы 24 киши катышса, алардын 22си ала качып турмуш курууга каршы экендигин билдиришти. Ал эми 2 адам болсо бул суроого так жооп беришкен жок. 24 адамдын 22си каршы болуп жатса, демек мүмкүн жакын арада ала качууга такыр эле тыюу салынчуудай. Сиз бул тууралуу кандай деп ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз жана каналга катталып коюңуз. Элибизде тынчтык болсун.